Аскар Алмазуулу коомдук сайттарга жарыя чыгарып, кары-картаң майыптарга жардам берүү чакырыгын таштаган. Ал ыктыярчыларды топтоп, муктаж адамдарга азык-түлүк, дарысын акысыз жеткире баштады. Аябай көп адамдар бизге жазып атат, чалып атат, жардам сурагандар бар. Бирок андан дагы жардам беребиз дегендер аябай көп. Көбүнчө жаштар чалып атат. Ушу бизге силерге кантип кошулсак болот, биз дагы ошо өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп атабыз деп волонтерлор аябай көбөйүп калды. Айнагүл Тургунбаева унаа кырсыгына кабылып, биринчи топтогу майып болуп калган. Ал соңку күндөрү дары-дармек, керектүү азык-түлүк ала албай тынчсызданган. Ушинтип демилге көтөрүп атканына абдан кубанып турам бүгүн. Терең ыраазычылык жигиттерге, Аскар, Элзар, алтындарым бар болгула, рахмат. Айнагүл Тургунбаева жумшаганга киши таппай убара болгон экен. Ал өзү сыяктуу адамдар аз эмес дейт. Тилекке каршы эми инсульт, ТСП, ошондой эле мына позвоночниктен травма алгандар абдан эле көп. Статистика боюнча канча экенин билбейм, бирок абдан эле көп тилекке каршы. Бирок ушул инстаграмга каждый кирип, кары-картаңдар бар, жаштар бар. Баарынын мүмкүнчүлүгү жок, элементарный единица сала албагандар бар. Алар ушул кичине арзандатып берсе да бизгечи. Ыктыярчылар жардам сурагандардын санына, дарегине карап графиктерин түзүп, иштеп жатышканын айтып берди. Алар бул ишин кийин да улантууну пландап жатабыз дейт. Аябай көп адам Кыргызстанда ушул сунуш жардамга аябай муктаж экен. Ушу баарыбыз бирдикте чогулуп, ушу жардам бергенге аттанабыз. Ыктыярчылар жаштар уюмуна же саясий партияларга тиешеси жок экенин айтууда. Алар карылар бул вирустан эң көп жапа чегишет деп угуп, колдоого алуу үчүн түзүлгөнүн сөз кылышты. Эгер тыюу салынбаса, алар карылар үйүнө тазалоочу каражат жеткизүү аракетин көрөбүз деп жатат.